dagı bayağı sonundan su gelgen. Bezashishka bezinchi öyle içi atağız. Sunu kaynatıp al. Anan ikinci en больной вопрос bizde ушундай обидный жүрөккө тийген bir маселебиз бар. Свет. Birinci көчөгө как стандартный тартылган. Столбалар коюлган. 16-жылы. Ушунан бери экинчи көчөгүбүздө столбаны былтыр коюп бүттүк. Эми ошо столбанын коюлганына уже 1 жылдан ашып атат. 3 жылдын ичинде коюп бүттү да 2-ден 3-тен ташып келип атат. Ага мейли бар, пайгамбар барынып атыр дейт. Эми зым маселеси ушу зымды тартып эле бизге свет толоп койсо боло турган. Азыркы немебиз? Светибиз. Кандай десем? Шамчырак. Анан трансформаторду дагы бизге бөлүнгөн кандайдыр бармак басты көз кысты болуп башка жака кетип калган. Онун чукуш биз үчүн не сыйла, орустар айткандай. Эми трансформатор керек бизге. Бул биринчи көйгөй. Экинчи көйгөй эми сууну аны şu өзүңүздөр эле койдук. Биз эми дей албайбыз. Биринчи көчөдө Мамытча трансформатор келчи. Трансформатор. Ушул жерде былтырдагы айттым эле эмне иш кылды. Анда кача маселе чечилет. Мына элдин астында таза ак сүйлөп айтчы, анан кийинки келгенде дагы жалганчы болду. Не иш кылабыз быйыл? Мата Талаев Касырбек, Мата аймак ишчилери. Бул 222-223 кварталдын тургундары Кара суу райондук электр тармактарында керектүүчүлөр эсептелет, абоненттеричи. Быйылкы жылы биз ошол Кара суу ресмиен биргеликте Ош электр акчасын коомуна ушул 222-ге, 223-кө, 224-кварталга кошумча бирден трансформатор куруу боюнча сунуш бердик. Бул боюнча иш планга киргизди. Кудай буйрса, мынабы август-сентябрь айларында ушу бирден кошумча трансформатор орнотуп бердик ушул кварталдаргачы. Анан сиз айткан жанагы биринчи көчөгө алып орнотулуп экинчи алып кетти дедиңиз. Былтыркы жылы 223 боюнча неме бурду да ушу каражаттын кемесичи. Быйылкы жыл сиз немеңиз каралган ушул пландачы. Ошол эмеде аткарылып берилет. Айланайын. 16-жылдан бери ушул обещание. Сизди уктукка баардыгы да бизди сыйлаңыз. Сиз билесизби, бештиге жогонда ушу кошо кылганбыз сизди деп. Биринчи келгендер элесиз. Азыр ошол азыраак калган сиздикичи, ошол эмесин орнотуп, линиясын тартып берип, Кара суу менен кошо кылабыз да. Планга киргизилген пайдасы. Аткарып берилет. Мында болот, жалганчы болбойбу. Ошондо. Экинчиден ушул жарандар, ошо биринчи көчөнүн жарандары бардыгы шарттарбы? Чеке жагылган Шарттар да, бирок территория казак. Кара сууга карайт свет. Кара суу рестин эмеси да, аймак, Телүү аймак. Силердин министрлигине Ош электро бардыңар, атаңар бир да. 17-ci көчөдө деле жок. Az bir. Вообще жок. Бардыңар, атаңар бир да. Ошон үчүн сен Кара суу шаар болуп бөлүнбөй биргеликте иш алып барган. Бул жерде шаардын тургундары ошол. Азыр биринчи көчө ана 17-көчөдө да. Мына жерде быйыл өзүнчө бир иш план түзүлөт, иш алып баргыла. Макулбу? Ошол электрого барасың, ыйлайсыңбы, министрлерге барасыңарбы? Биз свет жаксак акчасын төлөп атабыз. Бекер бербейт эсен. Ар бир абонент төлөйт. Эгер акчасы төлөбөй болсо, ошол күнү келип үзөсүң бизге. Ошон үчүн бул светтагы товар да. Товарды булар сатып атышат. Бекер эмес бардыгыбыз тура. Мен мэр деп мага дагы бекер эмес. Менен биринчи келип алышат да. Таза сулукундагы, мусордукундагы бардыгын мен дагы төлөйм да. Бекер жашабайм. Ошон үчүн булар милдеттүү түрдө булар жасап бериш керек. Азыр силердин астыңарда келип айтып атат, быйыл сентябрга чейин 2 ай убакыт калыптыр. Макулбу? Мына убадасын алды. Мен дагы жардам берейин буга барып. Бирок чече турган булар да маселе. Эч качан светти саткандан кийин анан булар Мамычаны, столбаны өзүң кой, трансформаторду өзүң коюп ал деген болбош керек да. Булардын түздөн түз милдети. Туурабы? Коюп беришиңер керек. Же өздөрү алыш керек. Бул эми жаңы немеде инфраструктура чечилиш керек, укук чечилиш керек.
Эми комплекс жолдун угуду карай такындыктын шарттары ошол эмесин ички жолу бул? Ички жол. Ички жол. Аны биз чечебиз акырындык менен мүмкүнчүлүккө жараша. Бирок силер свет берип атасыңар, сатып атасыңар, акча алып атасыңар уже элде. Сен ошондой кылып туруп, ошол эле эме барып суранып айттым. Мен дагы дамени айтам. Насыл түшүнүңүз да. Сиздин көзөмөлүңүздө болсун, келип жолугуп сентябрь айында чейин аракет кылып сентябрда уже иш башталган турган болойлу. Анан кийин мен дагы анан октябрь айында. Сентябрь дедиңер го. Август сентябрда турабыз да. Жүрүшү баары бүтүшүп беришиңер сиздерге. Анан дагы калган жол кылабыз да. октябрда да күтөйлү бир ай. Бизден кетпесин, макулбу? Бизден кетпесин. Азыр Bu mektepti bu yıl bitirgesеңер bilmeyim kanday bulup. жөпөрөлү беже. Мындайда ар кимибиздин өзүбүздүн аткара турган функционалдык милдеттерибиз бар да. Мэр жөпөрө турган, аймактык кеңештин төрагасы же төрайым жөпөрө турган, кварталдык комитет, анан өкмөт жөпөрө турган, анан президент жөпөрө турган маселелер бар да. Эми президентти көрүп атасыздар. Куттабай түнү иштеп атат, түнү күнү. Рахмат. Президентибиз Конституциянын гаранты да. Экинчи президент тышкы мамилеге жооп бериш керек да. Коңшу мамлекеттер менен тыш жак менен жакшы болуш керек. Ошол көрүп атасыздар, чоң иш-чараларды өткөзүп, мына Кудай буйруса коңшу мамлекеттер менен жакшы мамиледе боло баштадык да. Мамилебиз үзүлгөн мамлекеттер менен да жакшы боло баштадык. Ошол биздин президентибиздин аракети ишбирдүүлүгү десек болот да. Эми бул чарбалык иштер менен өкмөт алек болот да. Мындай болгондо эже моюнга алыш керек. Бир мезгилде ушундай мектептер көп башталып кеткен да. Эми азыр Кыргызстандын кайра экинчи тарап сындап жазып атпайлыбы? Кыргызстандын карызы өсүп кетти. Ошол келген акчаларды бүт ушул жакшы ой максат менен мектептерге берсе керек. Бирок мектеп, мен айттым го башында, областта да иштедим да 3 жыл. Башталбаган жер жок да. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Тоонун баштарына дагы мектептер башталган да. Илгерки Ашар жолу менен башталган мектеп. Бирок бир эле эмеси ушу бир тарап кеткен эмес да. Мисалы ушул 60 миллион сомдук мектеп болсо, буга дагы жакшы 30 миллион, 32 миллион акчасын бериптир да. Көп мектептерге 3 миллиондон берип коет. Бул деген сөз 20 жылда бүт деген эме да, баштаган мектебин 20 жылда бүт деген сөз да. Ар жылы. Ошон үчүн азыр эми мына көп деген мектептер бүтүп атат. Анан мына президентибиз келгенден кийин баягы 70%дан жогоркусун бүтүрөлү баягы. Бүтө турганын бүтүрүп берели деп мына көп жерде мектептер бүтүп атат да. Бүтүп атат. Акчалары берилип, айрыкча мына тол аймактарда көп мектептер бүтүп. Анан бул мектеп боюнча өкмөттүн дагы кабардары бар. Премьер-министрдин кабардары бар. Биз каттарды жолдодук. Эми азыр мен ошол үчүн мектеп боюнча вопрос болбосун деп башында эле айтып кетпедим. Мен бул боюнча сизден да катуу айтып атам да. Сизден да катуу айтып атам. Кубат Айылчевичке жооптун деп ШОСко барганда сан деп. Айттым, уже эл эмес биз деле чыдабай калдык. Акыбал оор шаардын ичинде. Сиздерге мына жерге алып келип берип атасыздар. Мына шаардын ичинде мына Разак мектепти курабыз да, азыр баардык мектепти 3000 баланы бөлүп үргөнбүз. 50те эме 30дан окуп турган балды азыр 40тан 50тен окуп атышат, же болбосо 60тан окуп. Ушул наоборот шаар болгон менен мектеп проблемасы Бишкек менен Ош шаарларында ушундай проблема. Аймактарда, райондордо анчалык проблема жок да, жаңы мектептер наоборот шаар каралбай кеткен экен да, баягы көңүл эле тоолуу район, тоолуу аймак региондордо атып шаар каралбай кеткен экен да. Ошон үчүн азыр эми мен азыр болбогон иштерди айтпайын, шаарга азыр аябай жакшы көңүлдөр бурулуп атат да. Жакын арада кечээ билим берүү министри баягы Гүлмира Каримова келип кетти да. Азыр биз бир 12 жерге жер тактадык да. 12 жерге тактадык. Баягы ГЧП деп коет. Россиядан келип ошо сүйлөшүү Эбер банк менен сүйлөшүүлөр болуп атат да. Грант түрүндө келип ошол мектептерди куруп беребиз. Биз дагы айттык ушуну, башталган мектептерге берип ушуну бүтүрүп койгойлу биринчи десек, жок, алардын талабы жер бергиле, биз нөлдөн баштап куруп беребиз, анан бир 10 жыл, 15 жыл мектепти өздөрү карап берет экен да. Бул деле баштала берсин да, бирок Кудай буйруса ушул. Анан эми мен жогорку кеңеш депутаттары менен да сүйлөшүп атам. Мына эртең
26'sında күтіп атам. Geçe Gülmira Karim'le söyleştik. Siz daha götürün şu meseleyi. Ama men daha mer şahar başçısı kadar men daha артыңызда айтайын dedim da. 26'sında Kırgızistan'ın 6 aylık жиынтығымен ошол заштана болуп атат, ошол жерде көтөрөбүз маселени. Бирок биз тараптан каттар кетти. Эми анан мен эртең чечип берем, бир сүрүн чечип берем, убада бере албайм да. Бул айттым го, баягы мамлекеттик деңгээлде чечилип турган маселе да. Жергиликтүү бюджет болгондо мен азыр айтат элем. Анан бар же жок деп айтат элем да. Түшүнүңүз да. Ошон үчүн бул өкмөттүк деңгээлде чечилип турган маселе. Анан биз да көтөрөбүз ушу мектеп боюнча да бирсе айтабыз деди. Макулбу, мен мына азыр келгеним максаты да ушу. Угуп алдым, бардым, эл менен жолуктум. Мен апамдай болгон аялдар ушу катуу жарга такадым. Президентке чейин сөз болду деп дагы айтам. Эми президент айтат, мисалы мен деле азыр бир нерсени айтам да, анан мына мекеме жетекчилер бар да. Ошол жерде 30-дан 40-тан штаттар менен отурат, акчалар ушуга бөлүнөт. Булар аткарыш керек да. Мэр келип жол кылбайт, мэр келип светти койбойт. Ушу бардык атайын мекеме ишканалар бар. Ушуларга мына азыр протокол жазылат, протокол тапшырма беребиз, аткарды. Ошону мен отуруп алып, иш-чара түзөм дагы, көзөмөлгө коем, сурактарын коюп. Мына аткарылдыбы, аткарылбадыбы деп булар менен жолукканда сурап турат да. Турабы же? Ошон үчүн президент дагы жакшы ой менен айтса керек, мектепти бүтүрүп бергиле. Мына айтып атат, 2023-жылга мөөнөтүнүн аягына чейин бир дагы айылда таза суусуз айыл болбосун деген программа менен иштеп атат. Туурабы? Башталды, миллион, миллиард деген акчалар келе баштады. Ушу бардык президенттин эмгеги сырттан акчаларды алып келип берип атат эже. Миллиард деген акчалар келе баштады. Мына биздин Ош шаарына да билесиңер, бир жамгыр жаса эле, жамгыр жаса эле суу токтойт эле, азыр 5,5 ана койгучу эме 5 миллион 100 эме доллар акча келип атат да. Мына Оштун да проблемасы Кудай буйрса чечилет. Ошол бардыгы ошо президентибиздин эмгеги Кудайдан деп турат. Ошо маселени чечсек суу болот. Ошого эле такалар. Ошо баягы 3 тарапты да Каралбаш керек да. жок, азыр каралган эмес. Жок, бир да бизде бюджеттен акча каралбайт. Жок, каралган, баягы 2,5 миллион баягы мектептин мелерине каралган. Бул местный бюджет менен биз келишибиз керек да. Проект барбы? Проект бар, азыр 8,5 миллион проект бар. 8,5 миллион. Таза су программасына бирок болуп калган. Иштебейт. Су берсең эле жарылып атат. Мен түшүндүм. Азыр мына мен баягы 8,5 миллион азыр мен беребиз деп айтып, анан кийин дагы жетпей калды, дагы 8 миллион керек же 3 миллион керек деп иш бүтпөй калып жалганчы болбойбузбу? Ушул проектти көрүп чыктыңызбы, кызыксаңызбы? Мына мен онда мына 8,5 миллионду берейин, макулбу? Таза сууна көзүңөрчө сурап атам. Акчаны мен таап берем. Бул местный бюджет экен. Бул колдон келе турган нерсе. Макулбу? Мына таза сууңарды бир чекеден чечип берели мына. Макулбу? Сиздин көзүңүзчө айтып коеюн, мына төрайым турат. Бир немени көрө элекмин мен. Тууракомду. Туура. Мына арыктарыңар арык чыгаралы, кокус сел болуп калса мен. Мына Сиздерге коюш керек экен аймак. Жок, чынында иштелбейт. Яш не позволит. 80-ге кетип. Анда көп жерде буздуртуп атпайлыбы? Мына силер дагы ошондо буздуртуп жүрбөйлү да. Азыртадан ошо ген план кандай болсо, анан эч ким карабайт экен деп 2 метр чыга берейин, 3 метр чыга берейин дебегиле. Силер мына шаарсыңар Кудай буйрса. Бир мезгил келет, жакшы айыл болот бул жер. Ошон үчүн азыртадан ошо тротуар дегенди калтырыш керек, ген планда эмне кылыш керек болсо ошону калтырып, анан тартип сактап туруп алам. Макулбу? Ген планды бузбагыздар, ошо суранып кетпей, мына протоколго да киргизип коелу. Анан жок, карабайбыз, айылыбыз бизде анан каалаганда башаламан кете бербеш керек да. Мен күндө эртең менен топко туруп 5те ушулар 5те алып көчөгө чыгып атам да, көрүп атам. Бул мына сына шаар чекеси экен. Эң мактанган баягы Фрунзенский район деп коебуз го баягы. Кымбат элиталар жашайбыз деп өздөрүнүн ушундай элита жашаткен деп. Даже арыктардын иштери толук калды да. Бул шаардын ичи мактанган жерибиздин акыбалы өтө оор да. Кече бар көздөрүмө сайып ушуларды көтөрүп чыгып көрсөтүп бердим да булар. Ошон үчүн кече бир чекеден баштадык. Булар ойлоп атат да, булар 10 жыл болуптур ошо кварталдын контракты. Жөн эле үйүнөн чыкпайт, эл несенен айлык алган кварталдын контракты.
Ушундайлар көп да. Ошон үчүн азыр бүт мына аймактык кеңеш төрагаларына айтып атабыз. Мындай иштебегендер болсо алмаштырыш керек. Мына биз эми азыр кыскарттык, 6 ай аймак кылдык, 1 айлык 7 бар. Улар муниципалдык кызмат керек болуп азыр айлыктары да көбөйдү. Эми ошону актап жеш керек да. Мына сиздер айтып атпайсыз, келбейт деп. Келбесе кетириш керек. Элден качкан жетекчи болбош керек. Эл бар, биз бар. Ошон үчүн элге келип, нат угуп, элге аралашсак анан иш бүтөт. Мына мен эле билип келген жокмун. Кече күндө бардыр коям да. Эртеңде дагы эжелер келген эле. Анан мен убара кыла бербейм. Элден да уктум, сизден да угатам деп кече ушу төрайымдын сөзү менен мен келип атам. Төрайымга барганбыз да. Көп ойлору бар экен. Мындай кылсак деп бүйүк баягындай айтып атат да. Мен чынын айтып коеюн да, макулбу? Бирок мен кварталдык комитеттерде айтып атам мына. Айтып атпайсыз, келбейт, айтпайт, арык тазала деп. Бирок ал иш ушулардын иши да. Ар биринин өзүнүн иши бар акыры. Мен деле айтып тазала десем болот, менде права жок. А булар келип айтса барыбыз чыгабыз да. Эми сиз деле чыга бериң апа. Мен сизди өзүм берем, отурбайбы? Кошумча айлык берем, общественный башталыш. Мэрдин советный кылып алайын сизди. Акылбы? Күнүгө жалпысынан 2 линия бириккенде 36 маршрут. Аркасы 2 мүнөттөн алды 10 мүнөттөн каттап атат. Адыр эжеке азыр 105 боюнча айтып кетти. Бул 105-чи каттан күнү рентабелдүү болгондугуна байланыштуу кескин түрдө азайып кетти. Азыр биз авиаларды илип, анан ошолордун муниципалдык ишканасы менен биргеликте схемаларды изилдеп атабыз. Жакын күндө чечебиз. Мен көбүн сураган былтыр Марифов айтканда жол талапка жооп бербейт деген да. Жол көпүрө бар. Нерсе болсо биз эме кыла албайбыз деп. Ошон үчүн мындай нерсени мына тиешелүү мамлекеттик органдар менен тактап, биринчи биз аларга жолун кеңейтип, жакшы ана маршруттан айда дешибиз керек да. Ушунулар да дайым сактасын, көрүп атасыңар, түз жолдо эмне болуп атышат да. Анан мен азыр сиздерге жакшы көрүнөм деп буларды айтат маршрутка деп бир кырсык болсо мен жоопкерчиликти ала албайм. Жокту жок, барды бар дешибиз керек. Мына мектепке чейин келсе болот эле да 20 жыл. Ошону айтып атпаймынбы, жол талапка жооп бербейт дейт. Биринчи мына мектеп бүткөндө алан жолду карап көрөлү. Макулбу, жолду оңдоп туруп маршрутту айтайлы. Анан азыр мен баардыгын жасагым келип атат, бирок чөнтөгүбүз жукараак болуп атат да, анча 105 жок. 105 боюнча бекемирак айтып коюшуңуздар керек да. Эгер болбосо башка линия бирөөлөрдү биз линияны алып бер дегендерге беребиз. Элдин мындай ызычы кылбай, ошол элдин баягы убагында ташыйбыз деген баягында ишкерлерге беришибиз керек анда. Маршрутканы көбөйтөм. Анан бирөө 5 маршруткасы менен бир линияны алып алат да. Ошондой болот. Ошондой болуп атат. Бир линияны занят этишет. 5-чи линия ошондой. Анан бир бела дейин десең, анан мэр аралашып атат, мынтип тууганын кызып атат. Танышын кызып атат дейт. Мен ошон үчүн булардын линиясына аралашпадым да. Түшүнүңүздөр да, баягы бир нерсе десең, азыр акчага кызыгып атат экен дебесин деп мен аралашпадым. Бирок талап бир эле. Ошо элге кирдүү линияны булар элди ташыш керек. Онтпейт атты. Мына кыйналып атабыз. Болобу? Сизге бир сурасак болобу? 27-ни 2-ге бөлүп, бирисин 105-ти 22 июнда, 23 июнда конкурс өткөн 101, 102, 103, 105 маршруттарга. Ошондо 105 маршрутка эч ким катышкан жок. Себеби нерентабельный экен деп качпай койду. Ошон үчүн ал конкурстан калды дагы, азыр бир жумадан кийин башкадан дагы конкурс болот. Ого биз рентабельный машинага ошону 105ти кошуп берели деп атабыз. Мисалы, бизде рентабельный маршруттар бар, ошого дополнительный кошуп беребиз. Ошол рентабельныйде иштеген маршруттар эс алган күнү ошол 105ке чыга турган. Болбосо эч ким албай атат. Өздөрү деле айтат да шопурлар. Алба бизге кереги жок. 105 жаралгандан бери келгенден баштап каттаган жок. Эртең менен 9-10 бир жолу каттайт болду. Анан 105 ишенбегендер баардыгы өзүнүн тиричилигин кылып атат. Себеби бул жерде 100% төрөлгөн баладан баштап 90догу аялга чейин шаар менен жашоосу. Себеби 2 жашар бала бакчага барат, мектепке окуучу барат, нан табыштуу шаарга барат. Ошонун баардыгы шаар менен каттайт. Бирок жолго чейин кыштын күнү жаш балдар кетип аткан боорун ачыбайбы? Чындап 100 миң экен неме линия алыш. А сен ошолорду эмне үчүн билбейсиң? Анан экинчи нерсе, былтыр кошунабыз бир өтүп кетип, мүрзө издеди. Ушунчалык элдин жүрөгү ооруду.
Mirza izlep tanış taptı. Sen falanca tanışın bana aytçı dep anan köndü. Mirzası yok bu жердin. Ana yerde anda ayta otursa öte kaygılысы бар. Azır merдің жанында жақсы киши бола беришет. Азыркы гаилер уруксат бербей аткан жер Ал жер мынау как раз мынау биз гаилерге айткан талабын четине блокторду коюп бергенбиз. Жери мындан айланып чыкса болот. Маршрут. гаилер жотуру Болот. Кеңир. Анан өткөн эжекелер барган 12-көчөнүн подъем бар. Эгерде анын подъемду 2 метр алаткан болсо 3-көчөгө чыгыш кыйын болуп калат. Анын подъему андан вообще түшүп чыкканга болбой калат да. Андан көрө лучше мындан буяка жүргүзүп туруп, алдынан 105-те жүргүзсөк проблема чечилет. келтирип өткөн чип пандемик сунуш менен кирген. Эмне кылабыз, кандай кылабыз? Анан биз жасап бере турган ошо көпөлөк кичинекей жасап акча турган жер болсо анда биз акча чечип беребиз. Түшүнүңүз, көп эмес километр жолдорду киргизбей ошо негизги жерлерди. Кайсы жерлер. Мен өзүм келип көзөмөл кылам. Доктурбу? Карайлы. Сүйлөштүкпү? Анан мына гаилердин талабына жооп бере турган нерсе карап көрсүнчү, мен биринчи күнгө чейин убакыт берейин. Келип карасын. Түшүндүңүзбү? Бедроң болсун. Бардыгы мына Асылбек Амаштын эмесинде келди. Жасурдан келди. Келген эки вице-мэр келип туруп ошо карап чечкилер. Азыр бир маселени айтсам. Шаардыктар сыңар да, Бишкекте делечи ошо шаар терет, чекесинде берет. Бир 10 километр, 15 километрге чейин апарып коюшат да, мына бардыгыбыз менен туугандарыбызга. Эми ана шаардын өзүнүн эмесинде атайын шаардын генпланында бөлүнгөн мүрзө бар да. Эгер ошол жерде жок бербей атса, анда мен чечип берем. Бирок ошол жерде азыр мен келип сурасам, эме бар, бекер берилет дейт ошол жерде. Эми Кудай сактасын, бардыгыбыздын бара турган жерибиз ошо. Азыр мына шаардык болуп жашап атабыз. Нар жака барганда деле кошо жашай берели ар жерде. Шаардын мүрзөсү бар экен да. Значит, бұл аймақта билбейт екен. Берилбейт экен ошо. Билбейт екен менен шаарга коюшту. Силер шаардыктарсыңар, шаардыктардын мүрзөсүнө барыш керек. Кудай сактасын, Кудай өмүр берсин да. Акча эч ким төлөбөй койду. Yok bergen yok. 20 aydan bergen yok. Bizge başka bargan yok. Мындай кылайлы. Келген жок. Тазалык ишканасына биз шартты түзүп берип алайлы. Азыр силерде эмес шарт ишин тазалай албай атат ачык айтсам. Эл ушундай үйрөнүпсүңөр азыр. Үйүңөрдүн асты таптаза, көчө шахмар боло берсин деп пакетти дагы алып чыгып таштап атышат да. Келиндер, үйдө кыздарыбыз ушунчалык чистоплотный болуп кетиптир да. Илгери биздин апалар тарбиялайт эле, көчөгө күлөр кытпа, арыкка кирдин суусун куйба балам дейт эле да. Ушинтип турабыз. Күлдү тебелебе деп тарбиялаган. Азыр өзүбүз баскан жолду өзүбүз булгап көчөнүгө бардыгын мусорду таштап атабыз да. Эл дагы ушунчалык жаман үйрөнүптүр да. Азыр шаарда ушул сиздерге окшогон апалар айылдан барып алып, күнү түнү тазалап атышат. Таңкы саат мен 5те туруп, 3-4 жарымда туруп басам да көчөдө. Чыксаң ушул көчөдө намаз окуп аткан апаларды көрөсүң да. Жай намазын жайып алган, кайра шыпырып атышат. Ошолордун эмгегин дагы баалап айтабыз да. Азыр биз элге күнөөнү койгондон алыспыз, ушу шартты түзүп берип алайлы. Мына жаңы техникалар келип атканда, мына эл акчасын төлөп беребиз деп атышат. Тазалык ишкана бир техника бөлүп бергиле да киргизгиле. Азыр мүмкүнчүлүк жок. Түшүнүңүздөр да, техника жеге шаардын ичине ала албайт. Эски көрүп атасыңар го, өзү мындай кетип атат, кабинасы баягы борттун ары турасынан кетип атат. Ушунчалык эскирип кетти. Мына ала баштадык да, биринчи ошо ишканага шарт түзүп берели. Бирок баардыгы бул ишканага баягы хозрасчетный да. Азыр мына биз дотация берип атабыз да. Бирок тазалык ишканасы бай ишкана болуш керек да. Өнүккөн шаарларда, мамлекеттерде тазалык ишкананы жеке менчиктер талашат да. А bizde ne elde требует etет, укугун билет, милдетин билбей калган да. Сөзсүз мына мамлекет балам окутуп бериш керек, жаткызып бериш керек, дем алдырыш керек, мусоруну тазалап бериш керек. Бирок ал өнүккөн мамлекеттерде акчасын төлөйт, кымбат төлөйт да. Bizde бергибиз келбейт, бирок бардыгын бизге эме кылып коет да. Аңтарып койгусу келет. Анан киргизип берели, бирок акчасын төлөгүлө. Азыр айттык буну. Ошо техника келгенден кийин бир эме киргизип берели техника. Макулбу? Бизде ошо эрдукканыңар карап. Жакшылыктарга жолугула, аман болгон. Келбей калгандарга салам айтып койгула. Келгенде сени көрө элекпиз дебесин, Бар келди, кичине бир-эки маселе болсо да жардам берем деп жетти деп. Аман болгула. Рахмат. Эс болсун.